Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Идеялар көп, бирок жашоодо мүмкүнчүлүктөр жок болуп калат экен да. Бирок ага карабай аракеттенип, тияка чалып, бияка чалып, изденип, ошол идеяңды бирөөлөргө айтып жүрсөң, албетте мындай бир нерсеге жетишкендей болот экенсиң. Кечээ күн мен үчүн абдан чоң жаңылык, жакшы bir ideyalardı işke aşıruunun baştalışı boldu dep koysam da bolot. Oşol sүйүнүчүм менен, кубанычым менен достор силер менен тең бөлүшкүм келип турат. Мен буга чейин дагы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү издегенмин, тааныш билиштерге, тияк бияктарга звондоп дегендей, коңгуроо чалып дегендей иши кылып, кечээ дагы bir жакшы идея пайда боло калып, менде өз идея түндөсү уктап жатканда саат 2'de же болбосо 5'te ойгоно калып анан минтип жатып анан ушинтип эле шүк кетип пайда болуп калат да. Анан тас этиргизип блокнотко жаза калам же болбосо сразу контентимди чыгарам. Бир ушундай режимдеги адаммын да менчи. Идея кечинде пайда болот. Менин бир Радислав Гандапас деген мен мугалимим деп коемун. Өзү мени менен эле тең жигит болуш керек. Менден 1 жаш чоңбу. Чоң Россиядагы белгилүү бизнес тренер. Ошол айтат да, мага идея тиги душка түшүп атканда же ваннада мынтип жатканда келет экен да. Эле менде болсо ушу бир уктап туруп, анан мээ тазаланып калабы билбейм, анан мынтип жатканда сонун бир мындай орусча айтмакчы мощный идеялар келип калат да. Ошондой кечинде эле саат 5'te ойгоно калып эле бир мощный идея келип калса болобу менин башыма. Анан ал идеяны эртең мененге чейин кармап турдум дагы, анан эрте айтыш керек да. Тияк бияктарга биринчи эле андан бир күн мурун мен Рахман Разыков агай менен экөөбүз түз эфир кылдык эле. Ушул менин оюма келе калган эле агайым ушул Рахман Разыковго чалдым да. Саат 10'da эми эрте эле чала калсам болбойт да, саат 5'te. 10'da чалсам агай бир Куран окутканы, бата окутканы тиги аксыга баратамын, мен азыр жаллап атамын деп калды. Менин идеям кыскасы агайга жакты. Мен айттым агайга, ушундай сиз дагы көп кырдуу адамсыз, эми агайды билесиздер. Мындай сизден дагы көп кеңеш күтөм. Менин ушундай идеям бар десем, агай ошол идеяны хоппа жактырды. Кыскасы, мен Бакыт деди, мүмкүнчүлүгүм болсо, аксыдан ошол жактан кайра келе жатканда сага жолугуп базар коргондон, канча базар коргондун мен борборунда турбайм. Тиги 25 километр Арсланбап өрөөнүнө параллелдүү 3 булак деген айылда турамын да. Ошол жака мен бара кетемин деп калды агай. Мүмкүнчүлүгүм болсо деп калды. Анан Кудайдан тилебей, Кудай Аллах ушул мүмкүнчүлүктү агайыма бере кой, аман эсен келишип ушул идеяларды ишке ашырасың деп тилеп отурсам, кечирээк ошол күтүп аттым. Мен дагы даярданып дегендей тиги бу келинчегиме чалдым, базар коргондон тиги андай мындай конок келип калат, тиги бу деп. Анан ошентип отурсак эле саат бир кечирээк звон болуп калды, коңгуроо чалынып, мен Шамал Сайдамын. Кыскасы, меникине келе жатыптыр, полный антенналарды чыгардык, лампочкаларды күйгүздүк, даярданып турдум, агай келип калат деп. Туз агай дагы анан кечинде бир 6-7 чамасында келип калды. Бир топ өзүнүн адамдары менен, бир туугандары экен, ошол бир жумуштар менен барышып келаткан экен Батадан. Анан сүйлөшүп отурдук, мындайча айтканда дасторкондун үстүндө деловойраак разговорлор болду, сүйлөштүк. Тиги бу саясат, билесиңер да, азыр бардык эле саясат жөнүндө, маданият, кыргыздын бир мындай жок болуп бара жаткан мергенчилик жөнүндө сүйлөштүк. Бизде мисалы үчүн тиги кандай деп коет, куштар менен мергенчиликке, иттер менен аңчылыкка ушундай чыккан биздин бир классикалык салттуу өзүбүздүн немелерибиз бар да, салттарыбыз бар да, мергенчилик деген. Ушундай мергенчилер бизде дагы Балта мерген деген болгон, ал киши өтүп кетти. Ушул тилекке каршы тирүү болгондо мен агай менен жолуктурмак экем. Ушул агай тиги зарыл ишиң болбосо зардалы да эмнең бар деген жака чейин барып зарыл иш чыгып калган экен ушул мергенчилер жөнүндө. Агай акыркы мерген деген кинону тартып атыптыр. Ушул кыргыздарда мергенчилик деген нерсе болгондо, тоодо жашаганбыз да, баягы элдер ачка калбаш үчүн бир айылдан бир мерген чыкса, ошол киши кийигин болобу, башкасын болобу атып келип элди багып, ачарчылыктарда сактап калган. Бизде ушундай бир мергенчилик деген бир кесип болгон да. Азыр тилекке каршы мергенчилер жок эсе болуп кетти. Бизде азыр аңчылар бар, жанагындай автоматтары менен чыгышат, снайперлери менен чыгышат.
Anan çıkıp dur vertolyotlar menen çıgat. Anan bir iki sayasatçılar aytıp düşöt. Emi vertolyot sertolyotlar az bol tanke menen çıkabız degen mergençiler var da. Tanka menen çıkıp durup börülörдү, karışkırlardı görüp durup dudung etip atat eken puturstar menen atat eken kıskası. Şunday mergençiler bolup kalganda. Bular mergençi emes. Bular jönlü аңчы жаратылыштын жырткычтары да. Ал эми mergençi degen мындай жаратылыш менен жуурулушуп, жаратылышты сактап, керектүү нерсе убакта жаратылыштан алчуну алып, элди багып, ушундай келген. Агайдын ошондой кинону тартып аткан жерлери бар. Анан ошолор жөнүндө сүйлөштүк биз мергенчиликтеги койчу 3-4 сааттын ичинде кандай убакыт өтүп кеткени билинбей калды. Агайда конуп эле баягы илгери кыргыздарда конок деп коет эле, келип тургузун болушуп, жатышып, конуп, ушинтип кетчү эле да. Эми агайларда азыр машина бар, башка бар, андай конок дегендер азыр болбой калды достор. Ошентип кечиресиздер, мен бирөө звонить этип калды эле, азыр өчүрдүм. Ушундай эфир болуп атканда звонить этип калышат да. Анан көп адам ошону өчүрдүм достор, кечиресиздер. Анан ошентип агай менен сүйлөшүп, менин жанагы идея, проектлерди дагы биз андан ары көздөй кантет турганыбыз жөнүндө сүйлөштүк. Кыскасы, сөздүн кыскасы достор, эртеге 15 декабрда YouTube kanalında, ушул Десин ТВ деген каналда түз берүү болот. Агай экөөбүз чыгабыз. Анан дагы бул биздин берүүнүн мындай өзгөчөлүгү, ушул эле YouTube каналындагы нерсе ошол эле учурда түз эфир аркылуу Facebook'tan алынат. Негизи биринчи биз Facebook'tan алабыз дагы, анан ошону YouTube'dan алып беребиз да, түз эфир кылыпчы. Эмне себептен биз Facebook'tan деп жатабыз? Анткени мисалы үчүн агай экөөбүз сүйлөшүп атсак, үчүнчү бир адамды кошуп алуу үчүн ошол Facebook форматын тандадык. Анан ошол эле нерсени биз YouTube'га азыркы техникалык мүмкүнчүлүктөр менин оюмча ишке ашыра алат болуш керек. Эртеге саат 7'de көрөсүздөр бул нерсени, биздин идеябыздын кандай болуп, биринчи орусча айтканда презентация деп коебуз, жанагындай бет ачар болот. Мынтип туруп бетибизди ачабыз да. Ошондой бет ачар эмне деп коет, жанагы открой личико кимеле жанагы кыздын аты, унутуп да калдым. Жана белое солнце пустыни деген кинодо бар го. Гүлчөтай жүзүңдү ачсы дегенде, эртеге саат 7'de биз Facebook'tan бир Гүлчөтайды ачабыз, YouTube'dan бир Гүлчөтайды ачабыз. Негизи мен агай оштон туруп, мен бияктан туруп, мындай аралыктан эле техниканын жардамы менен кылалы дедик эле. Агай болсо мени ушунчалык идеяга агай дагы туура баа берди окшойт. Ошко келесиң деди. Эртеге 15'ine туура келип калды. Эми биз жанагы агитация иштери дагы 15'ден башталат. Аларды дагы жуулуштурушка, анткени агай дагы мен дагы мындай саясатка салкын мамиледе эмеспиз, билесиңер, биз горячий париндербиз. Анан ошондой көп эле саясат эмес, кичине сатирадан кошобуз. Колдон келишинче баягындай кызыктуу болуш үчүн кандайдыр бир башка адамдарды, маселен ырчыларды, дагы деле кудулдарды тартып калышыбыз мүмкүн. Жакшы да, мындай ырчылар ошол түз эфирде өзүнүн үйүндө отуруп алып, аккордеон менен тан деп ырдап берсе, ушинтип бир кызыктуу жаңы нерсени сиздерге жеткизейин деген оюбуз бар да. Сөзсүз түрдө достор, 7'de күтүңүздөр. Мына бүгүн 14'tü. Эртеге 15'i эрте менен мен операторум Мирадил экөөбүз жолго чыгабыз. Ошко ошондо бир 3-4 саатта барып калсак, анан ал жактан дагы агай менен сүйлөшүп, дальше бөлүшө дегендей сөздөрдү тиги буларды талкуулап, ушинтип туруп агайдын жанында анан кийин ошол берүүнү сөзсүз түрдө чыгарабыз достор. Дагы кандай кимде ушул эртеге чыксын биринчи, анан силер айтасыңар бияктан кемчилик болуп калыптыр, тияктан кемчилик болуп калыптыр, мынткиле деп. Анан биз ал жерде негизинен коомчулук менен, сен бул партиядансың, сен тиг адамды колдоп жатасың, сен бул адамды деп эч кандай бөлүү болбойт. Дискриминация деген болбойт. Сен аялсың, сен эркексиң, сен байсың, сен кембагалсың, сен теңирчисиң, сен тигисиң дегендей болбойт. Бизде жалпы баарыбыз мындай карап туруп, сонун топ болуп, жыйынтык чыгарып, комментарийлериңерди берип, мени чыгаргыла десеңер, ошол жерде бизде жардам берген балдар болот сөзсүз түрдө. Мындай карап туруп, кимди биз ушул берүүгө ылайык, бизге керектүү, коомчулукка кызыктуу деген адамдарды сөзсүз түрдө алдын ала байланышып, биз сизге саат 7'den кийин чыңгыр кылабыз. Анан сиз мынтип биз менен сүйлөшүп чыңгыр кылып коесуз деп туруп, ушундай берүүнү уюштуруп жатабыз. Эми Кудайым бизге ак жол берсин, ушуну тилеп койгула.
uşulu berүү zaman esen çıksın, eldin süymönçülüğünü aylansın. Agay dagı, men dagı, biz dagı uşul nerselerdi kaalap turabız dostlar. Ertenki bola turgan bomba жаңылык uşul dostlar. Sizler menen men bloger Bakıt Sulayman boldum. Sözsüz türdө kийinki berүүлөрдөн жолукканга чейин саламатта туруңуздар.